4 bölüm. Хеброндо Абенердин өлгөнүн укканда Шабулдун уулу Ишбошеттин ындын өчтү. Бүт Исраилдин үрөйү учту. Шабулдун уулу Ишбошеттин эки аскер башчысы бар эле. Бирөөнүн аты Баана, экинчисинин аты Рейхап. Алар Ремондун уулдары, Бейроттук Бенжаминдин тукумунан, анткени Бейрот да Бенжаминге таандык болчу. Бейроттуктар Гитаимге качып кетишип, ошол жерде келгин болуп жашап калышкан. Шабулдун уулу Жонатандын аксак баласы бар эле. Израилден Шабул менен Жонатан жөнүндө кабар келгенде, баккан аял аны алып качканда ал 5те болчу. Аял шашып чуркап бара жатканда бала жыгылып кетип аксак болуп калган. Анын аты Мепибешет эле. Бейроттук Ремондун уулдары Рейхап менен Баана күнү сыган маалда Ишбошеттин үйүнө келишти. Ал чак түштө төшөгүндө уктап жаткан. Рейхап бир тууганы Баана менен буудай алганы келген болуп үйдүн ичине киришти да аны ичке сайып качып кетишти. Алар үйгө киришкенде Ишбошет өзүнүн уктоочу бөлмөсүндөгү төшөгүндө жаткан. Алар аны сайып өлтүрүп, башын кесип алышты да түнү бою чөл менен жол жүрүштү. Ишбошеттин башын дөөткө, Хебронго алып келишти да падышага бул сени өлтүргүсү келген душманың Шабулдун уулу Ишбошеттин башы. Эми Теңир менин мырзам падыша үчүн Шабулдун жана анын тукумунан өч алды деп айтышты. Ошондо дөөт Рейхапка жана анын бир тууганы Баанага, Бейроттук Ремондун уулдарына мындай деди: менин жанымды баардык кайгыдан куткарган Теңир тирүү. Мага Шабул өлдү деген кабарды айтып, өзүн жакшы кабарчы эсептеген адамга сыйлык бергендин ордуна аны кармап алып сыкылакта өлтүргөм. Эми күнөөсү жок адамды өз үйүндө, өз төшөгүндө жаткан жеринен өлтүргөн карасынатай кишилерди анын каны үчүн кантип жазалабай коеюн да, кантип жер үстүнөн жок кылбай коеюн. Дөөттүн буйругу боюнча кулдары аларды өлтүрүп, буту колдорун кыя чабышты да Хеброндогу көлмөнүн үстүнө илип коюшту. Ал эми Ишбошеттин башын Абенердин мүрзөсүнө Хебронго алып барып коюшту. 5 бөлүм. Исраилдин баардык уруулары Хебронго дөөткө келишти да минтип айтышты: биз сенин сөөгүңбүз жана денеңбиз. Шабул бизге падышачылык кылып турганда эле сен Исраилди баштап жүрчүсүң. Теңир сага: сен менин элим Исраилди кайтарасың, Исраилдин жол башчысы болосуң деп айткан. Исраилдин баардык аксакалдары падышага Хебронго келишти. Дөөт падыша Хеброндо Теңирдин алдында алар менен келишим түздү. Ошондо алар дөөттү Исраилга падыша кылып майлашты. Дөөт падыша болгондо 30 жашта эле. Ал 40 жыл падышачылык кылды. Ал Хеброндо жүйүткө 7 жыл, 6 ай падышачылык кылды. Исраил менен жүйүткө Иерусалимде 33 жыл падышачылык кылды. Падыша өзүнүн кишилери менен Иерусалимге, ал жерде жашаган жебустуктарга каршы жөнөдү. Бирок алар дөөткө мындай деп айтышты: сен бул жака кирбейсиң, сени сокурлар менен төкөрлөр кууп чыгышат. Дөөт бул жака кире албайт дегенди билдирет. Бирок дөөт Сион сепилин басып алды. Кийин ал дөөттүн шаары болуп калды. Дөөт ошол күнү жебустуктарды өлтүрүп жаткан адам төкөрлөрдү, сокурларды, дөөттү жек көргөндөрдү найза менен кырсын деди. Ошондон улам Теңирдин үйүнө сокур менен төкөр кирбейт деп айтылып калган. Дөөт сепилге жайгашты. Аны дөөттүн шаары деп атады. Милодон тартып айландыра курду жана ичин курду. Дөөт чоң ийгиликтерге жетип, зоболосу көтөрүлө берди. Себайот Кудай Теңир аны менен болду. Тир падышасы Хирам дөөткө элчилерди, кедр жыгачтарын, жыгач усталарын, таш тизүүчү жумушчуларын жиберди. Алар дөөткө үй куруп беришти. Исраилга падыша кылып дайындаган, өз эли Исраил үчүн падышачылыгынын зоболосун көтөргөн Теңир экенин дөөт түшүндү. Дөөт Хеброндон Иерусалимге келгенден кийин өзүнө дагы күң аялдарды жана аялдарды алды. Дөөт дагы көп уулду жана кыздуу болду. Анын Иерусалимде төрөлгөн балдарынын аттары мындай: Шамуя, Шобаб, Натан, Сулайман, Джибхар, Элишуа, Непек, Жапия, Элишама, Элияда, Элипелет. Пелиштиликтер дөөттүн Исраилга падыша болуп майланганын угушканда баардыгы дөөттү издеп чыгышты. Дөөт муну угуп сепилге кетти. Пелиштиликтер келип Репа өрөөнүнө жайланышышты. Ошондо дөөт Теңирге кайрылып: мен пелиштиликтерге каршы барайынбы? Аларды менин колума салып бересиңби деп сурады. Теңир дөөткө: баргын, анткени мен пелиштиликтерди сенин колуңа салып берем деп жооп берди. Дөөт Баал Перацимге жөнөп, ал жерден аларды талкалады да Теңир менин алдымда душмандарымды сел алгандай кыйратты деди. Ошондон улам ал жерге Баал Перацим деген ат берилди. Пелиштиликтер ошол жерге өздөрүнүн буркандарын таштап кетишкен эле. Дөөт болсо өз кишилер менен аларды алып кетти. Пелиштиликтер кайра келишти да Репа өрөөнүнө жайланышышты. Дөөт Теңирден сурады. Ал ага мындай деп жооп берди: алардын алдынан чыкпа, артынан Тыттокою жактан кир.
Тыт жыгачтардын үстүнөн бирөөнүн басып келе жаткандай болгон дабышын угаарың менен жөнө. Анткени ошондо Теңир сенин алдыңда пелиштиликтердин аскерин талкалоого бара жаткан болот. Теңир кандай буйруса, дөөт ошондой кылды. Ал пелиштиликтерди талкалап, Гебадан Гезерге чейин кууп барды. 15-бөлүм. Бир туугандар, мен силерге тараткан жакшы кабарды эсиңерге салайын. Силер аны кабыл алып, ага бекем ишенип калдыңар. Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар. Болбосо ишенгениңердин пайдасы жок. А дегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул. Ыйык жазууда жазылгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3-күнү күнү тирилди. Ал Кейфага кийин 12 шакиртине көрүндү. Андан кийин бирле убакта 500дөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. Алардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин тирүү, айрымдарынын көзү өтүп кетти. Андан кийин Жакыпка жана башка элчилерге көрүндү. Акырында ай күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү. Мен элчилердин эң кичинесимин, атүгүл элчи деп аталууга да татыксызмын. Анткени мен Теңирдин жыйынын куугунтуктачумун. Бирок Кудайдын ырайымы менен азыр ким болсом ошолмун. Анын мага кылган ырайымы текке кеткен жок. Мен баарынан көп кызмат кылдым. Дегинкиси мен эмес, Кудайдын мендеги ырайымы кызмат кылды. Ошентип мен да, алар да тараткан, силер ишенген жакшы кабар ушул. Машаяктын өлгөндөрдүн арасынан тирилгендиги жарыяланып жатса, кээ бирөөлөрүңөрдүн өлгөндөр тирилишпейт дегени кандай? Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машаяк да тирилген жок. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда биздин жакшы кабар таратканыбыздын да, силердин ишенимиңердин да пайдасы жок. Эгерде өлгөндөр чын эле тирилишпесе, ал эми биз Машаякты Кудай тирилтти деп жатсак, анда Кудайга каршы жалган күбөлүк кылган болор элек. Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машаяк да тирилген жок. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда. Анда Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар да тирилишпейт. Эгерде Исага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз. Бирок Машаяк өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди. Өлүм бир адам аркылуу келген сыяктуу эле өлгөндөр бир адам аркылуу тирилишет. Адам атанын айынан баары өлүштү, ал эми Машаяк аркылуу баары тирилишет. Ар бири өз кезеги менен тирилет. А дегенде Машаяк келгенде Машаякчылар тирилишет. Машаяк баардык бийликти, үстөмдүк кылуучулукту жана күчтү жоюп, падышачылыкты Кудай атага өткөрүп бергенден кийин баарынын акыры келет. Анткени ал баардык душмандарын өзүнүн бут алдына жыкканга чейин бийлик жүргүзүүгө тийиш. Өлүм акыркы душман катары жок болот. Себеби Кудай баардыгын Машаяктын бут алдына жыкты. Албетте, баардыгынын ичине баардыгын ага багындырып берген Кудай кирбейт. Баардыгы уулга багындырылып берилгенден кийин, уул өзү да баардыгын багындырып берген Кудайга баш ийет. Ошентип, Кудай баардык бийликти өз колуна алат. Өлгөндөр үчүн чөмүлдүрүлүп жаткандар эмне кылып жатышат? Эгерде өлгөн адамдар эч качан тирилишпесе, анда эмнеге өлгөндөр үчүн да чөмүлдүрүлүп жатышат? Биз да эмнеге саат сайын өзүбүздү кыйынчылыктарга туш кылып жатабыз? Мен күн сайын өлүмгө баш байлап жатам. Бир туугандар, Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу мен ээ болгон силердин мактооңор буга күбө. Адамдык көз караш менен айтайын, өлгөндөр тирилишпесе, Эфестеги жырткычтар менен күрөшүп, өз өмүрүмдү тобокелге салып эмне кылам? Анда ичип жейилип баары бир өлөбүз да. Алданбагыла. Акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат. Эсиңерге келгиле, күнөө кылганды токтоткула. Уяткарыш үчүн айтайын, айрымдарыңар Кудайды аале тааный элексиңер. Бирок кимдир бирөө өлгөндөр кантип тирилишет? Алардын тирилгенден кийинки денеси кандай болот дейт чыгар. Акылсыз, сепкен уругуң өлбөсө, өнүп чыкпайт. Буудай себесиңби? Башканы себесиңби? Сен өсүмдүктүн өзүн эмес, уругун эле себесиң. Кудай ар бир өсүмдүккө өзү каалагандай түр берет. Ар бир уруктун денеси ар башка болот. Денелердин баары бирдей эмес. Адамдын, малдын, канаттуунун, балыктын денеси бири-биринен айырмалуу. Асмандагылардын денелери бар, жердегилердин денелери бар. Асмандагылардын денелеринин даңкы башка, жердегилердин денелеринин даңкы башка. Күндүн көркү башка, ай жылдыздардын көркү башка. Көркү жагынан жылдыздар бири-биринен айырмаланышат. Өлгөндөрдүн тирилүүсү да ушундай болот. Топуракка көмүлгөн дене чирийт. Тирилген дене эч качан чирибейт. Себилген нерсе барксыз, тирилген нерсе барктуу. Себилген нерсе алсыз, тирилген нерсе күчтүү. Себилгени табигый дене, тирилгени рухий дене. Табигый дене бар, рухий дене бар. Торатта мындай деп жазылган: ошентип биринчи адам
Адам ата тирүү жан болуп калды. Ал эми акыркы адам өмүр берүүчү рух. А дегенде табигый адам, андан кийин рухий адам келди. Топурактан жаратылган биринчи адам жерден, экинчи адам асмандан келди. Жердеги адам кандай болсо, жердегилер да ошондой. Асмандан келген адам кандай болсо, асмандагылар да ошондой. Азыр жердеги адамдын бейнесин алып жүрөбүз. Кийин асмандан келген адамдын бейнесин алабыз. Бир туугандарым, айтайын дегеним бул дене Кудайдын падышачылыгын мурастай албайт. Чирип калчу нерсе чирибес нерсени мурастай албайт. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз. Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот. Өлүп калчу бул дене өлбөс болот. Чирип калчу бул денебиз чирибес болгондо, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо, өлүм жеңилди, жок болду деген сөз аткарылат. Өлүм, сенин уу тишиң кайда? Өлгөндөр жаткан жай, сенин жеңишиң кайда? Өлүмдүн уу тиши күнөө, ал эми күнөөнүн күчү мыйзам. Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу бизге жеңиш берген Кудайга ыраазыбыз. Ошондуктан сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула, Теңирдин ишин ар дайым жан дилиңер менен кылгыла, анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер. 13 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, пайгамбарчылык кылып жаткан Исраил пайгамбарларына каршы пайгамбарчылык кыл. Өз оюнан чыгарып пайгамбарчылык кылып жаткан пайгамбарларга айт. Теңирдин сөзүн уккула. Кудай Теңир мындай дейт: эч нерсе көрбөй эле өзүнүн рухуна жетеленип жүргөн акылсыз пайгамбарларга кайгы. Исраил, сенин пайгамбарларың ураандылардын арасында жүргөн түлкүлөрдөй, Теңирдин күнү келгенде согушта туруштук бериш үчүн талкаланып тешилген жайга кирген жоксуңар жана Исраилди дубал менен курчаган жоксуңар. Алар жалган көрүнүш көрүштү. Теңир айтты деп жалган пайгамбарчылык кылышты. Бирок аларды Теңир жиберген эмес, алар сөз ордунан чыгат деп үмүттөндүрүп жатышат. Силер жалган көрүнүш көргөн жоксуңарбы? Мен айтпасам да Теңир айтты деп жалган пайгамбарчылык кылып жаткан жоксуңарбы? Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: силер жалган нерселерди айтып жатканыңар үчүн, жалган көрүнүш көрүп жатканыңар үчүн мен силерге каршымын дейт Кудай Теңир. Менин колум жалган көрүнүш көрүп жаткан, жалган пайгамбарчылык кылып жаткан ушул пайгамбарларга каршы болот. Алар менин элимдин кеңешмесинде болушпайт, Исраилдин тизмесине жазылышпайт, Исраил жерине киришпейт. Ошондо силер менин Кудай Теңир экенимди билесиңер. Анткени алар тынчтык жок болсо да, тынчтык деп менин элимди адаштырып жатышат. Эл дубал куруп жатса, алар аны лай менен шубап жатышат. Дубалды лай менен шубап жаткандарга дубал кулайт деп айт. Кара нөшөр төгөт, ошондо силер таш мөндүрлөр кулап түшөсүңөр, аны катуу шамал кулатат. Дубал кулайт, ошондо силерге силер шубаган баягы шубак кана деп кантип айтышпасын? Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: мен каарданып жатканымда катуу шамал жиберем. Мен ачууланып жатканымда кара нөшөр төгүлөт. Мен кыжырданып жатканымда кырыш үчүн таш мөндүрлөр түшөт. Ошентип силер лай менен шыбаган дубалды кыйратам, аны жерге кулатам, ошондо анын пай дубалы ачылат. Ал кулайт, силер да аны менен кошо өлөсүңөр. Ошондо силер менин Теңир экенимди билесиңер. Ошентип мен өз каарымды дубалга жана аны лай менен шыбагандарга төгөм. Анан силерге мындай дейм: дубалда жок, аны шыбагандар, тынчтык жок болсо да тынчтык жөнүндө көрүнүш көрүп, Иерусалимге пайгамбарчылык кылган Исраил пайгамбарлары жок, дейт Кудай Теңир. Адам уулу, сен болсо өз элиңдин өз жүрөгүнөн пайгамбарчылык кылып жаткан кыздарына жүзүңдү буруп, аларга каршы пайгамбарчылык кылып, мындайды. Кудай Теңир мындай дейтти: колтуктун астына сыйкырдуу жаздыкча тиккендерге, адамдарды тузакка түшүрүш үчүн, бою ар кандай адамдардын баштары үчүн жабуу жасагандарга кайгы. Менин элимдин жанын тузакка түшүрүү менен өз жаныңарды сактап калабыз деп турасыңарбы? Жалган дуккан элиме жалган сүйлөп, өлбөш керек болгон жандарды өлтүрүп, жашабаш керек болгондордун жанын калтырып, бир ууч арпа үчүн, бир кесим нан үчүн өз элимдин арасында мени уят кылдыңар. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: мен силердин сыйкырдуу жаздыкчаңарга каршымын. Ал жаздыкчалар менен силер чымчыкты тузакка түшүргөнсүп, жандарды тузакка түшүрүп жатасыңар. Мен аларды колтугуңардан жулуп алып, тузакка түшкөн чымчыкты эркиндикке кое бергендей, силер тузакка түшүргөн жандарды эркиндикке чыгарам. Мен силердин жабууңарды тытып, өз элимди силердин колуңардан куткарам. Алар мындан ары колуңарга түшкөн олжоо болбойт. Ошондо силер менин Теңир экенимди билесиңер.
Мен өзүм кайгыга салууну каалабаган адил адамдын жүрөгүн силер жалгандык менен кайгыга салганыңар үчүн мыйзамсыз киши өзүнүн бузулган жолунан бурулбасын деп, өз өмүрүн сактап калбасын деп, анын иштерин колдоп жатканыңар үчүн мындан ары жалган көрүнүш көрбөйсүңөр, жалган пайгамбарчылык кылбайсыңар. Мен өз элимди силердин колуңардан куткарып алам. Ошондо силер менин теңир экенимди билесиңер. 51 Забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн үйрөтүүсү. Эдомдук Доек шабуулга келип, Дөөт Акимелектин үйүнө келди деп билдиргенден кийин Дөөт жазган забур. Күчтүү адам, эмнеге сен кыянат ишиңе мактанып жатасың? Кудайдын ырайымы дайыма мени менен. Тилиң өлүмдү тилеп жатат. Сен тилиң курч устарадай, жаман ойлуу. Сен жакшылык кылганга караганда жамандык кылганды жакшы көрөсүң. Чындыкка караганда калп айтканды жакшы көрөсүң. Адамды өлтүрө турган ар кандай сөздөрдү, эки жүздүү тилди жакшы көрөсүң. Ошон үчүн Кудай сени таптакыр кыйратат. Сени өзүңдүн турак жайыңдан, тамырыңды түрүүлөр жашаган жерден сууруп алып ыргытат. Адил адамдар көрүп үрөйлөрү учат. Аларга күлүп мындай дешет: мына бул адам Кудайга таянган эмес, тескерисинче байлыгынын молдугуна таянган. Кыянат иштери менен күч алган. Мен болсо Кудайдын үйүндөгү көгөрүп турган зайтун дарагындаймын. Кудайдын ырайымына кылымдан кылымга таянам. Кылган иштериң үчүн мен сени түбөлүккө даңктайм жана сенин ысымыңа таянам. Анткени ыйыктарыңдын алдында сенин ысымың жакшы. 52 Забур. Ырчылар тобунун башчысына үйлөмө аспап менен Дөөттүн үйрөтүүсү. Акылсыз өз жүрөгүндө Кудай жок дейт. Алар бузулуп жийиркеничтүү кылмыштарды кылышты. Жакшылык кылган бир да адам жок. Кудайды издеген акылдуу адам барбы же жокпу көрүш үчүн Кудай асмандан адам баласын карады. Бардыгы түз жолдон чыгышты. Бардыгы бирдей жараксыз болуп калышты. Жакшылык кылган адам жок, бирөө да жок. Мыйзамсыздык кылгандар, менин элимди нандай жегендер. Кудайды чакырбагандар кантип эле акылына келишпесин. Алар коркунуч жок жерде коркушат, анткени Кудай сага каршы чыккандардын сөөктөрүн чачат. Сен аларды уят карасың, анткени Кудай алардан баш тарткан. Ким Сион тоосунан Исраилди куткарат? Кудай өз элин туткундан кайра алып келгенде Жакып кубанат, Исраил шаттыкка бөлөнөт. 53 Забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспап менен Дөөттүн үйрөтүүсү. Зуптуктар шабуулга келип, Дөөт бизде жашынып жатат дешкенден кийин Дөөт жазган забур. Кудай, мен өзүңдүн ысымың үчүн сакта. Мага өзүңдүн күчүң менен өкүм чыгар. Кудай, мен сыйынуумду ук, менин оозуман чыккан сөздөргө кулак сал. Анткени жат эл мага каршы чыкты. Күчтүүлөр менин жанымды издеп жатышат. Алардын көз алдында Кудай жок. Кудай менин жардамчым, Теңир менин жаныма күч берет. Ал менин душмандарымды кыянаттыгы үчүн жазалайт. Аларды өз чындыгың менен кырып сал. Мен сага чын жүрөктөн курмандык чалам. Сенин ысымыңды даңктайм, Теңир, анткени сенин ысымың жакшы. Анткени сен мени бардык кайгыдан куткардың. Көздөрүм душмандарыма тике карады.